Саламатсыздарбы, урматтуу Адистин кеңеши YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн студиябызга TikTok Швеймак тармактык соода дүкөндөрүнө негиздөөчүсү Эшмат Келдибеков агайыбызды чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Агай, студиябызга кош келипсиз. Алгач өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз тууралуу айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы. Биздин ишмердүүлүгүбүз негизи тигүү тармагында оборудованияларды эңдейбиз. Ушул оборудованиялар менен иштейбиз. Оборудованияларды биз Кытайдан, Турция, ушундай чет мамлекеттерден алып келип, элге ошол келип коюп берип, ушундай услугаларын көрсөтөбүз да. Канча жылдан бери иш алып барып жатасыздар? Биз иш алып барганыбыз 15 жылдан ашып баратат. 15 жылдан ашып баратат. Азыр эми 1-2 жыл болуп калды эми. TikTok Швеймак деп ушундай тармактык дүкөндөрдү ачтык. Элге бардыгына жеткиликтүү болсун деп, ар бир областка, ар бир жети дуандын ар кайсы жеринде ачууну аракет кылып, ошондо ачып келдик абыз. Жакшы экен. Буга чейин бардык эле көрүүчүлөрүбүзгө белгилүү болгондой, Бишкекти көбүнчө тигүү тармагы менен белгилүү деп айтып келебиз. Эми жайылтуу кандай деңгээлде жүрүп жатат? Республика деңгээлде кандай болуп жатат? Ошо тигүү тармагында машиналарды жеткирүү, сатып алуу, адамдардын суроо талабы кандай болуп жатат? Кудайга шүгүр, жакшы. Суроо талап абдан жакшы. Кыргызстаныбыз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, тигүү тармагына басым жасап, биздин көпчүлүк тармактарыбыз деген эмеде. Ошол тигүү тармагына болгонуна байланыштуу биз мамлекетибиз өсүүдүн бир булактары десем жаңылышпаймын да. Жакшы экен. Айта кетсеңиз мага кеңеш катары, эгер мен өзүм тигүү цехимди ачкым келсе, биринчи эмнеден башташым керек болот? Биринчи тигүү тармагына кирүү үчүн бул деген азыр бүт эле баягы кыз келиндер, эркектер болсун, балким тигүүнү эң биринчиден окуулар бар азырчы. Азыр окуу жайлар бар. 2 айлык, 6 айлык окуулар бар. Ошол жерден бар өздөштүрүп алган соң, конструкция дейт, лекала чыгарган, жана башка бар тигүүнү өндүрүп, анан кийин атса жакшы деген кеңешимди айтам да. Бирок бизде көбүнчөсү эң биринчиден машинканы алат дагы, анан үйүндө отуруп, 1-2 жерде, 1-2 иштегенде эле биз чеберчиликке баягындай жөндөмдүүлүгүбүз бар экен да, кыргыз элиндечи. Жөндөмдүүлүк жакшы болгонго байланыштуу бат эле кирип кетип атат да. Ушундай кыйынчылыктар жок да. Бирок эми бир аз кыйынчылыктар болот. Ал үчүн азыр бизде цехтер абдан өнүккөн. Ошон үчүн цехтерге барып, кичине баягы машинка мейли алсын, алгандан кийин стажировкага барыш керек да. Ошондо жакшыраак болот. Бирок эми өзүңүзгө белгилүү болгондой, мисалы, квартиранын акчасы азыркы күндө 40 миң, 50 миң сом, 30 миң сом турабы, мисалы. Эми бул жерде анан айлыктар дагы 30-40 миң сом, 20 миң сом, мисалы, мамлекеттик бюджеттик айлыктар эми 20 миң сом тегерегинде. Бирок ага караганда бул тигүү тармагында күнүнө 2 миң сом тагып жаткан ишкерлерибиз абдан көбөйдү. Күнүнө 2 миң сом ушундай иштеп жакшы аракеттер болуп атат да. 2 миң сом, 2-3 төгө алса 4 миң сом, 3-4 төгө алса бир 5-6 миң сом ушундай акча табып, ушундай бир жакшы бир өзгөрүү болуп атат да. Жакшы, тигүү тармагы негизи эле кирешелүү болуп жатат, суроо талап жогору деп айткыңыз келип атат экен. Абдан жакшы. Эми машиналарды сиздер кандай алуу үчүн кандай тепкичтерден өтүш керек, кандай кадамдарды жасаш керек, ошо сиздерге келүү үчүн ошол боюнча айта кетсеңиз. Биз деген тигүү машинкаларын нактала келип алса болот. Анан эгер акчасы жок боло турган болсо, такыр эле акчасы жок, оюна келип тигүү тармагын иштетейин деп келсеңиз, биз көрсөтүп беребиз. Кантип алат, кайсы жактан буйрутмаларды алып, ушундай иштегендерге чейин биз аракет кылып жардамдашканга биз көмөктөшөбүз. Атайын бизде тайпалар бар. Окутууларды өткөрүп турасыз да? Ошол жактардан биз группаларыбызга кошуп жардам беребиз да. Эми аракет өзүнөн, албетте өзүнөн. Анан бизге деген азыр деген банк менен келсе да болот. Эч кандай тыйыны жок эле бизге келсе болот. Биз алып берсек болот. Ал банк демекчи,
биздики ислам шарты менен биз ошого эң биринчи ошо басымдуу болуп биз ислам шартына биз көңүл буруп атабыз да. Анан банк көп, аябай эле көп. Кредит деген аябай көп. Биз ошо кредиттен алыс болуу үчүн биз мурабаха деген системасын тандап алдык да. Ошол жактачы. Бизде жогоруда алымдарыбыз айтып өткөндөй, баардык алымдарыбыз айтып өтөт. Мурабаха деген туура. Мурабаха деген нерсе эми бул алып сатуу деген нерсе да. Бул кредит менен кээ бирлер ушуну байкабайт. Кредит деген бул процент. Кете берет, ал өсүп кете берет. Ал убактынан, мөөнөтүнөн ашып кетсе, күн сайын кошулуп кете турган акчалар боло берет. Эгерде эртерээк төлөп калсаңыз, кредиттечи, процент дегенде эртерээк турса азыраак төлөп калат. Бирок биз ага жол койбуз. Биз деген мурабаха деген экинчи бөлүгүн алабыз. Негизде банктар эки жол бар да, эки жол. Ошон үчүн биз процент, анан мурабаха деген системасын тандадык. Бул алып сатуу деген. Мисалы сиз деген бир буюм алып атсаңыз, бир 30 000 сомго алып атсаңыз, сиз деген акчаңыз жок. Акчаңыз жок болгон үчүн сизге деген бул жерде бул дүкөнгө барсаңыз, мисалы бул 30 000 сом турат. А бул жерде 32 000 сом турат. Эмне себеби десеңиз, бул деген 30 000 сомго бергени менен бул карызга бере албайт да. Бул жерде 32 000 сомго берген болот. Бир аз өзүнүн услугасын кошот да. Ошон үчүн биз банкты, финансылык банктарды биз коштук. Банктар бизден 30 000 сомго, деме 20 000 сомдук болсо, алып 21 000 сомго сатат, же болбосо 22 000 сомго, бирок келишим түрүндө. Анан бирок келишилгенден кийин ал жерде үстөк акча кетпейт. Мисалы 20 000 сомдук нерсе ачыктан ачык 22 000 сомдо, 21 000 сомдо, 23 000 сомдо айтылат, убактысына жараша, мөөнөтүнө жараша. Анан ошол сумманы гана төлөйт. Андан акчасын эрте төлөйбү, кеч төлөйбү, айырмасы жок. 23 000 сомдо, 21 000 сомдо белгиленди, ошону төлөйт. Бирок кечигип кетсе да, бирок эң кечигип кетет десе элдердин кулагына майдай жагат да. Бирок ал кечигип кеткенден кийин историялар бузулат да. Кредиттик тарыхтары бузулат да. Анан мисалы кредиттик тарыхтары бузулгандар абдан көп биздечи. Буга чейин кредит алып көптөр. Кредит алып келе берип, историяларын бузуп алган да. Анан тилекке каршы историясы 1 күн кечигеби, 10 күн кечигеби, 15 күн кечигеби, бул уже бул деген мындай айтканда бул жерде баягы кантип айтсам, жалпак тилинен айтканда бул ишенимсиз деген да, ишенимдүү киши эмес деген катары ушинтип бизде ага берилбейт да. Бирок биз ошону деле жолун таап атабыз, бирок эми биз берип атпайбызбы? Бизден кийин кечигип барса, биз кечире албайбыз, чынын айткандачы. Бизге чейин ушундай кечигип, мөөнөтүнөн артып келгендер болсо, биз карап жардам бере алабыз. Мүмкүнчүлүк берип, шарт берип алабыз. Бирок бизден кийин да кечигип кетсе, андан кийин биз биз эчтеке дей албайбыз. Түшүнүктүү. Мисалы, мен сиз жанагы эле сөзүмдү улап кетейин. Швейный цех ачкым келип атат. Мен сиздерге келдим. Канча сумма менен киргенди сунуштайсыз сиз? Негизи биз бир кишиге 100 000 сомдук деп негизи 100 000 сомго чейинки машинкаларды алсаңыз болот. Паспорт менен келесиз, анан балдар көрсөтүп берет. Ал жерден расписка же болсо жөнөкөй да. Келген киши эле келип алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар да. Распискалар ушундай каттар менен келет. Эми биз паспорт менен беребиз деп келебиз, бирок келгенден кийин бизде 2-3 бланка бар, ошолорду толтуруш керек да. Болду, ошо менен аласыз. Анан мисалы негизи анан азыр эми патент болчу деле да. Азыр патентти жоюп койду. Мына 1 жума 2 жума болуп калды. Патент жоюлду. Патент жоюлганына байланыштуу ИП ачып келет. Анда уже $2000 чейин товар алса болот. Мурабахада. $2000 чейин товар алса болот. Анан көбүрөөк $10,000 же $20,000 алам деп келе турган болсо, аны дагы келсе биз жолдорун көрсөтөбүз. Демек, ИП менен мүмкүнчүлүктөр бир аз кең көбүрөөк болот экен, э? Биз алдым. Мен сиздерге ИП менен келдим, ушул белгилүү бир акчанын каражатын чектөө менен келдим. Мисалы, $2000 мен $2000 оборудование аламын деп келдим. Эми алгандан кийин кандай сиздерден кандай сунуштамалар болот? Бизден бул жерде эч кандай сунуштама деле болбойт. Сиз ИП аштырып бердиңиз, паспортуңуз менен келдиңиз, 1-2 бланка бар, ошону толтурасыз.
Андан кийин биз сизге одобрение беребиз. Андан кийин бергенден кийин уже балдар заматта алып барып коюп беришет. Ошол эле күнү жеткирип алып барып берип койсо болот. Оборудованиялардын анда баалары тууралуу айтып кетсеңиз, мисалы 100.000 сомго кандай машинкаларды алса болот? Мисалы 100.000 сомго азыркы күндө негизи комплект прямостроечка же болбосо бир оверлок деп коет. 4 жиптик, 4 жиптик же 5 жиптик деп коет. Анын эң арзандары 50-60 миң сомдук комплекттер бар. Анан 100 миң сомдук, 120 миң сомго чейин комплекттер бар. Азыркы учурда бизде 100 миң сомго комплекттер жакшы, сапаттуураак болот. Иштегендери, тиккенде дагы баягы сулуу тиги, андай өзүнүн сапат чыгарып анан жумшак болот машинкалар. Алда канча бир айырмасы бар да, 60 миң сомдук, 70 миң сомдук комплектке караганда 100 миң сомдуктун өзгөчө бир башка иштегендери, ыкмалар башкача да. Сонун жумшак, адам иштеген сайын кайра иштеген келет. 60-70 миң сомдук алып турганда болсо, бир аз мындай айтканда жесткийраак деп коебуз да. Уже бир иштейт баягы мындай аз салыштырып кетебиз го, машинеге салыштырып кетсе Жигули сыяктуу болуп калат да. А берги болсо иномарканын уже бир барган сайын суммасына жараша уже сапаттуураак алат. Ушундай да. жакшы экен. Эми машиналарга берилген кепилдик тууралуу айтып кетсеңиз. Биз кепилдик беребиз, 1 жылдык, 2 жылдык, 3 жылдык кепилдиктер беребиз. Ошол эле суммасына жараша кепилдиктер берилет. Анан кепилдиктер деген bizde 100% кепилдик беребиз. 100% дегенде эми элдер бар, бирок технический ошибка деп коет да. Технический ошибканы элдер ошону түшүнүшпөйт. Ошо технический ошибка деген эми баягы бирок албетте караш керек да. Анан карап түрдө мисалы машина айдасаңыз деле майыны, сууну карап көзөмөлдөп турган айдайсыз да. Ошол эле сыяктуу анда деле ошол май, суу, мындай майлары бар. Анан болсо ийнелери кайрылып кала турган ушундай бир кичине бир причиналар болот да. Ошолорду деген кечиресиз. Ошолор деген бир аз көйгөй жаратат да. Ошолорду бир кылдатык менен карап, ошо китептеринде, инструкцияларында көрсөтүлгөн. Болбосо ошо биздин алып барган механик, расставщиктер бар да, жеткирген услугаларыбыз бар. Ошолордон жакшыраак сурап алып, кандай кылсак, кандай секреттен сурап алсак, эч машинка бир кепилдик биз ошон үчүн 100% берсек болот. Жакшы экен. Баягында бир учурлар болот. Ошо главный ошо технический ошибкасын карасын, болду, калган баардыгы жакшылык. Биз бирок 100% кепилдик беребиз. Жакшы экен. Эми жаңы айтып атпайбы, жаңы машина болуп калса, аны буга чейинки машиналарды иштетип келгендерди өздөштүрүшү кандай болот? Оңой эле өздөштүрүп кетишеби? Мисалы, Жигули менен иштеген көнүп калгандар иномарканы кантип өздөштүрүп жатышат деген. Туура айтасыз. Азыр деген сиз айткандай арзан машинка мурда деген мотору менен чоң моторлору болчу, эски машиналар болчу да. Анан биз деген ошону деле баягы ага чейин апаларыбыздын баягы кара машинелери болгон. Ошол учурларда биз айтчу элек да, ошондо бир ак машинеге өткөрөчү депчи, мен 15 жыл мурун айтчумун. Ак машинеге өтсөң сопсону болот. Иштей, жакшы иштейсиң. Анан кийин элдерди араң говорит, элдерди араң көндүргөнбүз да. Ошол ак машинка азыркы ак машинкаларга араң көндүргөнбүз. Андан кийин аны иштеп жүрүп, сону турбайбы? Апаларыбыздыкы деген бул эски нерсе турбайбы? Бул эски нерсе менен иштеген болбойт экен. Андан жаңысы жакшы экен. Азыр бирок күндөн күнгө уже серво мотор деп кетет. Анан ушинтип баягы азыр заманбап чыгып, уже автоматташтырылып кетип атат да. Аябай жеңилдештирип. Мына айтканда, азыр сиз айткандай, сиз айтып атканыңыз эми кара машина, апаларыбыздын машиналарынан кичине иштеп жүргөн болсоңуз, берги көрсөңүз иште оңой болот. Алда канча оңой болот да. Бирок чоң көрүнөт, бирок оңой көрүнөт. Анан баягы сиз айткандай эски моторлору барлар уже бизде бара-бара модадан калып атат. Азыр заманбап чыгып, автоматташтырылып кетип атат да. Жакшы айтып кеттиңиз. Эми акыркы модели тууралуу кичине айтып берсеңиз, акыркы сиздердин магазиниңиздерде бар акыркы модельдеги машинанын артыкчылыктары тууралуу жана качан
чыгарылган ошол машина. Негизи акыркы 5-6 жылдан бери басымдуулук бөлүгү автоматташтырылып кетти. Акыркы 5-10 жыл десем жаңылык, бирок 5 жылда автоматташтырылып кетти. Бул жерде жибин автоматтык түрдө кесет, закрепкасын берет, автоматтык түрдө анан лапкасын көтөрөт. Ушундай артыкчылыктар бар бул жерде. Бул эми болгону 3-4 эле функция бар. 3-4 эле функция бар, бирок бул деген элдер ойлойт да баягындайчы. Ушул 3-4 функция менен кантип бир өзгөчө. Жок, эски машина тигиге караганда мотору менен же болбосо автомат эмес, обычный машиналар болсо, жөнөкөй машиналарга караганда булардын артыкчылыгы алда канча. Мисалы 30 кофта тигип аткан болсо, муну менен 40 кофта, 50 кофта тиккенге Убакыт үнөмдөйт экен. Бул жана басып өткөндө, басып өткөндө бул жерде сапатына караш керек. Анан элдер сапатына жараша, анан баасына жараш керек. Баасына караш керек да. Арзанына кызыга берсеңиз, ал сиз 30 кофта менен же 20 кофта менен калып бересиз. Берки өндүрөм, өстүрөм десеңиз, болгонунча биздин адистер, биздин менеджерлер көрсөтүп берет. Алганга жараша жакшы баалуулардан алыш керек да. Ошол эң азыркы айтып аткан автоматташтырылган машиналардын Кыргызстан боюнча суроо талабы барбы, кандай болуп атат? Азыр бардыгы кызык баштады. Азыр сенсордук болуп кетти, аябай жеңил болуп, жумшак, жана айткандай аябай абдан кызыктуу болуп атат да. Азыр күндөн күнгө, негизи күндөн күнгө өсөт. Миңдеген марка, миңдеген компаниялар бар. Негизичи ошол Кытай ишкерлери миңдеген маркалар чыгарат. Анан бизде болсо, бизде бир аз кыргыз апенди чалыш десек деле мындай жаңылышпайм да. Себеби дегенде бирөө деген бир марканы көрсөтүп койду, ошого басым жасап отурат. Кошунам муну алды, тууганым муну алды. Жок, андай келбеш керек. Биз деген бизге окшогон ишкерлерге келип сураса, күндө жаңаланып чыгып атат. Бүгүн бир марка, бир модельди көрсөтө турган болсом, эртең андан дагы жакшыртылган дагы модель маркалар бар. Негизи бир 10-15 жыл мурда эле эме болгон да. 10-15 жыл мурун эле аябай өздөштүрүлгөн болчу да. Анан биз аны алып келейик десек, элдин бюджети көтөрбөгөндүктөн биз алып келе алган эмеспиз. Энд ошондо 20 миң сомдук, 15 миң сомдук, 30 миң сом, эң кымбаты 30 миң сомго чейин алчу эле. Жок, азыркы күндө сиз айткандай күндөн күнгө сурамчылоолор 50 миң сомдук аппараттарды уже алып элдер жетишти десем жаңылышпайм да. Бизде баягы чындыгын айтканда биз 30-40 миң сомдук, 20 миң сомдук, 25 миң сомдук машинкаларды тиги 50 миң сомдук машинкаларга караганда сурамчылоо аз болуп кетти. Демек, бул жерде өскөндө бул адамдар сапатты тандап атат деген. Демек, адамдар сапатка басым жасап, сапатты тандап аткан экен, Жакшы, аналарды жеткирүү кандай болуп атат? Жеткирүү, орнотуу бизде акысыз. Кыргызстандын бардык бурчунда бизде акысыз. Атайын ошон үчүн сеттик дүкөндөрдү, тамактык дүкөндөрдү ачканыбыздын себеби ушул Көл болобу, Нарын болобу, Талас болобу, Баткен болобу, Ош болобу, кайсы жерде болбосун биздин филиалдарыбыз бар. Ошол жердеги биздин TikTok, Швеймак деп дүкөндөрүбүзгө, же болбосо сайттарыбызга, же болбосо биздин жарнамаларыбыз абдан көп. Ошолорго кайрылса, андан балдар заматта ошол жерде. Мисалы, бул жерден Нарында же болбосо Баткенде туруп, Бишкектин адисине чыгып калса, бизде жакшы жери Бишкекте турган адис ошо Баткенде турган филиалга көрсөтмө берет. Же болбосо алып барып жеткирип бергенге ошондой бир иштеп абдан ошондон аракет кылып. Жакшы экен. Анда Кыргызстан боюнча канча эмеңиздер бар? Түйүндөрүңүз содат. Бул жолу 20 менен токтодук азырынча. Бул жолду эми ар кайсы жерде деле көп болуп кетти. Анан азырынча бир 20нын тегерегинде болго дейм. Азырынча 20нын тегерегинде. Баягы сурамчылоого карап ошол жерден да. Анан бирок дагы өсөбүз, дагы көбөйтөбүз деген максат, тилектерибиз бар. Бирок азыркы күндө бир аз кичине эс алып атабыз. Кудай буйрса, дагы
бара көбөйтөбүз. Кыргызстандын аймагында эле 20-га жакын түйүнүңүздөр бар болсо, анда ал жерде иштеген, ошол жакта жашаган адамдарды да жумуш менен камсыз кылып атыпсыздар. Азыр тенденция байкалбадыбы? Европага, анын ичинде Англияга, Германияга жумушка барган жердештерибиз дагы саны аябай көбөйдү. Ошо миграцияга көз карашыңыз кандай? Абдан туура суроо бердиңиз. Бул жерде менин жеке патриоттук сезимим ойгонгонбу айтор. Бир жакшы ушул миграция көз карашым абдан бир эме да. Кандай айтсам, мен каршымын. Себеби дегенде бизде эми эле бой жетип, иштеймин, аракет кылам дегенден кийин бала ошол эле жерде мектепте билим алат, андан кийин билим алып келип аскерге барат, андан кийин келип алып эле бышканда адам бышкандан кийин анан кийин миграцияга кетип атат да. Бул деген негизи кээ бирлерге одон айтып коюш мүмкүн. Эми мындай айтканда буят десем деле жаңылышпайм да. Бул деген ушунда бышкандан кийин ага чейин мөмөсүн алдым, мөмө бере турган учурда миграцияга кетип атат. Жок, туура ал элдер суроо бериши мүмкүн. Эмне үчүн ушундай айтасың? Бирок жумуш жок болсо эмне кылам? Жумуш деген толтура. Бүгүнкү күндө мына мен 1-2 жылдан бери байкап көрдүм. Мына курулуш тармагында. Курулуш тармагына кичине бир жумушуң чыгып кала турган болсо, жумушчу келбейт. Жумушчу таппайсың. Бул өкүнүчтүү болуп атпайбы бул жердечи? Анан жанагы 2000 сомдук иштеп берчи, кел мага дей турган болсоң, сени мыскылдайт. Элдерчи? Мен 2000 сомдук иштейт белем, же болбосо бир колунан бир көрүтүлгөн уста болсоңбу, 2000 сомдук иштеп бердим, мен сага 60 000 сом төлөп берейин, могу жерде, могу объектти мында кылып туруп, ушунча саат мынчадан мынчага келесиң десең келбейт. Миграция кылат дагы эмне кылат? 60 000, 70 000 сом, 100 000 сомго иштейсиң. Бирок бүткөн жерде султан болгончо дейт, өз элинде култан бол демекчи. Бул жерде ушул жерден кей турган жер бар да. Бала чакасын иштеп атат, ата-энесин иштеп атат дагы чет өлкөдө иштейт. Мөмөсүн ошол жака берип атат да. Бирок ооба тыйын салып атат, тыйын салганда деле Чобак ажекебиз раматылык Чобак ажеке айткандай, ата-энеси дагы жалкоо болуп бүттү да. Келип огородун казбай койду ата-энеси. Ага огородун казгандан көрө банктын алдына барып, монтип отурат деп туура айтканда, ал баласынын акчасын күтөт. Баласы 2 жыл, 3 жыл иштейт, 4 жыл иштейби, барып чогултуп алып келип иштеп келет, иштеп келгенден кийин эмне кылат? Бир той берет, же болбосо бир демсе алат дагы. Болду, ошону менен кайра капитал түгөндү да. Капитал түгөндү, андан кийин жаш жубайлар кайра анан кийин чет өлкөгө кетип атпайбы? Ошол жактарга мен аябайм. Бирок азыр кыз келиндер болобу, эркектер болобу тигүү тармагына. Бизде азыр тигүү тармагына адистер жок, жумушчулар жок. Тигүү цех сиз ачам десеңиз, 10 машинадан үйдү ачам десеңиз, сизде уже тигүүчү жок да. Тигүүчү жок да, тигүүчү таппайсыз. Аргасыздан анан кийин Өзбекстандан кишилерди алып келебиз. Же болбосо Пакистандыктарды алып келебиз. Ошентип иштеп атпайбызбы? Бул деген уят дегенге туура келеби деген да, мисалычы. Менин максатым ушул болду да, ошого миграцияга көз карашым бираз. Анан жумуштага берүү, жумуш деген толтура. Изилденсин, аракеттенсин, толтура. Бизде эң башкы биздин каржы булактар тигүү тармагы, мына курулуш тармагы абдан азыр өнүгүп баратат. Жакшы. Ошол эле 100 000 сомун иштесе болот. Ошол эле 80 000 сом, 90 000 сом Европа, Англиядан тапкан акчасын бул жерден тапса болот. Анан менде 20 дүкөнүндө турган, бул жерде ар биринде 3төн 4төн 5тен киши иштейт. Бизде 3төн 4төн 5тен киши иштейт. Ошолордун мен канчасыны ошол жок, сен могу жерде иштегин, могуга могу аппаратты саткын, мындай кыл деп жол көрсөтүп атып, бир канчасын Англияга жөнөп аткан, Европага жөнөп аткан учурда мен кайтарып калдым. Көпчүлүгүнчү. Азыр ал жактан жакшы акча табат. Азыр бала чакасынын алдында, ата-энесинин алдында. Бул эми жакшы нерсе да. Мисалы бизде макул 20 тармактык дүкөндө эми бир 100ге жакын киши биздин өзүбүздө иштеп, адис болуп иштеп келатат тигүү тармагына. Андан кийин
менеджер болот, же болбосо көрсөтөт, же механик болот, ушундай болуп иштеп атып, андан кийин биз деген миңдеген кишилерге жумуш берип атам десем, мен жаңылышпайм. Жүздөп, миңдеп, 10 миңдеп жумуш беребиз десек жаңылышпайбыз. Бир киши канча кишини тейлейт? Эгер 100 киши 50ден 100дөн киши тейлей турган болсо, билесизби канча киши? Ал үйүндө барып туруп окатын кылып атат, үйүндө барып туруп тегүүчүлүк кылып, ал да канча бала чакасын багып атат. Эми ийгиликтеринен бирип, эми мактана турган иштерди кылып жатабыз десем жаңылышпайм. Жакшы, эми өзүңүз айтып калдыңыз, жана үйрөтүп калдым, алып калдым, Европага кетердин алдында депчи. Шакирт аласызбы? Ошондо азыр шакирттериңиз барбы? Шакирттерим азыр Кудайга шүгүр жетиштүү болду. Мындай айтканда, биздин Кыргызстан үчүн жетиштүү болду окшойт деп турам да. Ошон үчүн дагы ал жакта бул жактарга ачууларды бир аз эми басаңдатып кичине токтотуп турдум азырынча. Белгилүү бир мөөнөткө чейин. Дагы сурамжылоолор дагы көбөйүп баратса, андан кийин себеби дегенде бизде бир 3-4 дүкөн иштеп калган учурларда кезек болуп, аябай абдан элдерге жеткире албай койдук да, биз услугабызды жеткире албай койдук. Азыр эми кичине ар кайсы жерге ачкан үчүн элдердин саны ар кайсы жакка тарап, кичине бизде дагы кезектер кичине бир ачылды да. Жакшы экен. Эми жана соодадагы конкуренцияга дагы токтолуп кетпейли? Ооба, соодада мен сиз айткандай конкурент менде жок. Мен конкурент деп эсептебейм. Менин башкы максатым ошол. Конкурент жок. Себеби дегенде, анан бизде конкурент бар. Бизде Кытай ишкерлер конкуренттер. Эми эмне үчүн Кытай ишкер келип туруп Кыргызстанда иштесин деп мен көптөн бери иштесе болот. Макул, келип туруп дүң баада сатып, чекене баада сатпай, андан иштесе болот. Мен ага каршылыгым жок. Бирок келип биздин ишкерлерге жолтоо болуп туруп, чекене баада сатып, же болбосо ушундай дүкөндөрдү ачып алып туруп, биздин ишкерлерди баягы ылдыйга басып калдыртпайбы? Мен ошол боюнча күрөшүп келдим. Азыркы учурда биз ошол сеттик, тарматтык ачкан үчүн биз деген бардык ишкерлерди сүйлөшүү жүргүзүп, сен чекене сатпайсың, сен же болбосо бул жактан сатпайсың деп биз буларга шарт түзүп бердик. Азыр келет, бирок келүү саны да көп, айтпайм. Миңдеген компания, миңдеген фирмалар бар да. Келем десе без проблема келет. Биякта азыр без виза. Биз Кытайга кире албайбыз, алар Кытайдан бияка келет, толтура киши. Абдан Кытайда да мени жакшы таанышат. Анан мага байланышка күн сайын чыгат. Бирок алардын да санын азайта бербесек, биз алардын санын кыскартпасак, бизде азыр маркалар бизде 15-20 марка болуп кетти да, мисалчы. Анан бириден өтүп, экинчиси абдан жакшы болуп кетет. Маркаларыбыз көбөйүп кетти, модельдерибиз көбөйүп кетти. Биз өзүбүз дагы таң калып атабыз да. Бул марканы, бул модельди мактап атсак, мунусу андан дагы жакшы. Ушундай да, анан кийин ушул жетиштүү экен. Бизге азырынча 10-15 марка бизге жетиштүү экен деп атам. Ошол менен биз алардын санын мен азыр айтып атам. Биз ошолордун бардыгын 4-5 поставщик болсо, ошолордун баарын колго алдык. Кытайлардын баарын колго алдык дагы. Колго алдык дегенибиз биз менен иши алып барып жатат. Иштеп, эгерде сен кандайдыр бир жер, башка бир жумуш же болбосо чекене дүкөн ача турган болсоң, биз сени менен расторжение кылабыз деп, ушундай бир катуу эмелерди салганбыз. Кудайга шүгүр, азыр жакшы. Бирок бизде эми 100ге жакын менеджер болуп атпайбы? Мен алардыкына ошол бир канча киши болсо ошолорго жеткиликтүү товарын сатып берип, ушундай. Азыр кыйналып эметпейбиз, бирок Кытайдын баасында ушул жерден алабыз. Биз шарт койгонбуз да. Кытайдын баасынан ушул жерде берсе, ана иш алып барабыз деп. Анан кийин келип кымбат сатып берсе деле туура эмес болуп калат. Ошон үчүн мен бул сапатына карап, анан дагы баса белгилүү нерсе, азыркы күндө биз арзандарын, сапатсыздарына басым жасабай койдук. Жана мен айтып аткан арзаныраак комплекттерге биз басым жасабай койдук. Ооба, келсе болот. Биз атайын биз колдонулган бир дүкөндү дагы ачып койдук эми. Азыр жакын ишке кирип баштады. Андайларга деле бар.
сиз айткандай 5000 сом болобу, 10 000 сом болобу, же болсо эч карызга албайм, ушул менен эле келем иштейм дей турган болсо, ага деле жол көрсөтпөйт. Адамдын мүмкүнчүлүгүнө жараша сунуштарыңыздар бар. Же болбосо жок, мен сиз аркылуу карызга алат элем, сиз бирок 100 000 сомдук эмес, 20 000 сомдук алам, 10 000 сомдук алам десе, ага деле шарт түзүп койдук. Анан сиз айткандай жанагы конкуренттер менде кыргызстандык жергелерден эч бир конкурент менде жок. Жакшы. Кудайга шүгүр, мен бирок бирөөнү конкурент деп санабаймын, эч бир көйгөй жок ал. Жакшы, эми жумуштан тышкары баары иштесин, баарына шарт түзөбүз, бирок эми көпчүлүгү келип атат, азыр баарыбыз көпчүлүк биригип атат да, келип жол көрсөтүп, эми шарттар көрсөтүп, себеби дегенде баардык поставщиктер биринчи мага келип туруп, анан кийин кетип атпайбы? Анан албетте кээ бирдерине жардам берип атабыз да. Кээ макул иштесең болот, бул поставщик менен мындай иштесең болот деп туруп жолдун шарттарын көрсөтүп берип атабыз. Жакшы экен. Эми жумуштан тышкары эмне менен алектенесиз? Кайрымдуулук, балким. Мен мурунтан эле ниеттерим бар болчу. Мен баягы жараткан Аллах Таала айтат экен да, баягы кедейлер жакшы көрөт. Кедейлер жакшы көрөт дейт. Бирок баягы жоомарт байларды андан да жакшы көрөт. Мен ошол жагынадан айттым, ошо бир бай болуш керек, бай болгондо деле бир жоомарт болуш керек деп атам да. Мен негизги эле максатым ошол. Анан азыр эми жанагы көп кубаттуу үйлөргө аракет кылып атабыз, Кудай буйрсачы. Анан болушунча биз тапканыбыз эч кандай бир чет өлкөгө, эч кандай бир башка жака, же болсо бир баягы бузукулук, баягы бузуку иштерге себепкер болуп турган бир ишканаларга биз эч кандай бир эме болбойбуз да. Биздин тапканыбыз адалдан болсун да, адал жака кетсин деп атабыз да. Мисалы 100 сом, 100 000 сом таптым, бирок тапканым ошол бир, же болсо бир ишкана, бирөөгө жумуш болсун деген ушул максатта. Анан бирөөгө ушундай болсун деп. Анан сиз айткандай жанагы көптөр абдан баягы эмге кайрылып берет да, мага жардам бересиңби, жардам бербейсиңби, ушундайлар. Анан баягы медреселер абдан көп чыгып берет да. Бирок мен негизи мен каршы эмесмин. Бирок эми мындай да, мен болушунча бир кайырмак алып бергенге аракет кылам да. Ошол эле бир ишикке же бир эме кылып, бир муктаждык болуп калса, мен ошол менен сүйлөшүп атып, бир кайырмак алып берүүдүн, же болсо кайырмактын өзүнүн эле бир мүмкүнчүлүгү бар. Ошол элечи. Ошол жолуну көрсөтүп бир ушундай бир нерселер менен алектеттим да. Анан мен баягы кээ бирлер эметпейт, баягы эми баягы кээ бирлер баягы аябай сураганга көп болуп кетти. Медреселерге түшүнсөк болот. Булар эми бул баягы эмелерди даярдайт, ушундай бирчи. Аларга эми көп боло окутат, бирок жетишпей калат да. Аларга деле бир же болсо вакуф деп коет. Бир вакуф бактарын ачканга, бир салымдарды кошконго мен аракет демем бар. Абдан эле бир жакшы кандай десем, оюм жакшы да. Адамдардын эмгектенип, эмгек менен тапканы өзүнө жакшы. Көп эле мында жөн эле сурай берсе мен жаман көрөм, чындыгын айткандачы. Анан ошол жерде мен чындыгын айтканда баягы Кудай Таала мындай да, кимде ким эгерде кайырчылык менен алекет боло турган болсо дейт да, жетимиш муктаж эшигин ачып коем деген жери бар экен да, мисалычы. Ошондо бир муктаж эшиктерин ачып албасын деген ойдомун да. Ошолордон алыс болуш керек. Жакшы. Эми сөз соңунда өзүңүздүн кайрылууңузду айта кетсеңиз, өзүңүздүн балким потенциалдык кардарларыңыз үчүнбү сөзүңүз, сунуштарыңыз? Мен сиздерге биринчиден ыраазычылык билдирем. Ушундай мүмкүнчүлүк бердиңиздер, келип маек берип жатып, элдерге бир кайрылуу айтып өтсөм, же болсо бир кандай сунуштарды айтайын десем, мисалы мен эми баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Эгерде тегүү тармагына иштейин десеңиздер, биздин баягы
сайттарга же болбосо тармактык соцсеттерде булактарыбызга кайрылсаңыздар, биз албетте сиздерге сиз жана суроо берип өткөндөй биз жардам беребиз. Жардам бергенде жолдорун көрсөтөбүз да. Анан эгерде биздин ошо менеджерлер жакшы көрсөтө албай же болбосо бир жолдорду айтып бере албай турган болсо, сиздер түз эле мен Эшмат Келдибеков деп кайрылсаңыздар, мен өзүм эле же болбосо офисибиз бар, офиске келип кайрылсаңыздар, мен өзүм сүйлөшүп, бир жолдорун көрсөтүп бергенге ушундай мен макулмун, дайыма ушундай бир элдер өнүгүү өсүү болсо биз жакшы. Максатыбыз ошол болуп атат. Анан мен айтарым ошо иммиграциядан качыңыздар, миграциядан. Биз мөмө бере турган учурда Кыргызстанга салым кошолу. Кичине 100 сом тапсак дагы, 1000 сом тапсак дагы, канчалык тапсак да ошол үй бүлөбүз менен, ата-энебиздин алдында баягы акча табып, баягы адал акча тапканга аракет кылайык да. Анан кээ бирөөлөр бар, жеңил ойлуктар бар, жеңил ойлуктардан алып болуңуздар деген. Жакшы. Жакшы нерселер көрсөтүп беребиз. Урматтуу YouTube каналдын көрүүчүлөрү, бүгүн биздин студиябызда TikTok Шеймак тармактык соода дүкөнүнүн негиздөөчүсү Эшмат Келдибеков болду. Кийинки эфирлерде жолугушканча саламатта калыңыздар.